Саламатсыздарбы, эфирде кайрадан Маанилүү маек. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Аида Исмаилова. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы Айдайым, студиябызга кош келиптирсиз. Бүгүн биздин көрүүчүлөрүбүзгө негизи эле өзүңүз жөнүндө айтып кетсеңиз, эмне болуп депутат болдуңуз, кандай окууну бүттүңүз, кантип бүгүн ушу элдин кызыкчылыгы үчүн иштеп жатасыз? Мен Исмаилова Аида, мен Республика Ата Журт фракциясынын депутатымын, социалдык комитеттин мүчөсүмүн. Мектепти бүткөндөн кийин Бишкек гуманитардык университетке тапшырып, чыгыштануу факультетин аяктадым. Чыгыштануу факультетинде Корея экономикасын корей тилче окуганбыз. Мына ошондуктан мен корей тилче эркин сүйлөйм. Анан азыр Жогорку Кеңештин ичинде кыргыз, корей достук группасы бар. Ошо достук группасынын жетекчиси болом. Мурунтан бери инвестиция тартып келатам. Мына азыр 15 жылдан бери Жогорку Кеңеште иштегендиктен мына ушул Жогорку Кеңештин иши менен эле алек болуп атам. На уровне мындай мамлекеттин уровнинде азыр ошо Жогорку Кеңеште Кореянын парламенти менен байланышып турабыз да. Анан мен өзүм ошол встречалардын баарын ошо корей тилче алып барам. Котормочуну колдонбойм. Ушундай. Мунуңуз туура, анткени биздин эл өкүлдөрү бир эле кыргыз тилинде сүйлөп, же болбосо Кыргызстандын ичиндеги саясат эмес, сырткы кошуна мамлекеттер менен дагы алакалап иш алып баруу бир чоң ийгилик деп ойлойм. Мына сиз ошол көзөмөлдөгөн социалдык тармак жакта бүгүнкү күндө бизде абдан көп көйгөйлөр болуп жатат. Алардын бири сиз өткөндө бул жөнүндө бир чоң тема көтөрүп чыктыңыз эле. Бизде Центр Петрушевский деген балдар үйү бар. Ал жерде деген кароосуз калган балдар көбүнчө тарыяланат. Өткөндө 8 баланын көчөдө калып калгандыгы жөнүндө айтылды эле. Алардын тагдыры эмне болду? Ошол бул маселенин дагы бул аябай эле чоң көйгөй. Бул көйгөй жөнүндө мен биздин комитетте айтып кеткенмин. Мына жайында мага бир нече киши кайрылышты. Ошол бир 8 бала эшикте калышты депчи. Эшикте дагы укташат экен. Анан тамактануу жер дагы жок болуп, тамак аш жок болуп калып, колдоруна эмне тийсе жеп, акчалары деле жок экен. Ошентип кайрылышканда анан өз көзүм менен көрөйүн деп барып, ошо балдарды бирөөлөр аркылуу же байланыша албайбыз, анткени телефондору дагы жок да. Анан бирөөлөр аркылуу балдарды чакырып, өз көзүм менен көрүп балдарды өзүм сүйлөштүм да. Анан буларды ошол Петрушевский бул мындай реабилитационный центр болуп эсептелет да. Анан ошол жерде текшерүү болуптур. Текшерүүнүн негизинде ошо бир нече ошо 8 баланы тышка чыгарып ийишиптир да. Бул жерде аябай эле туура эмес иш болду. Анткени ошол реабилитационный центрден чыгаргандан кийин ошол чыгарган кишилер бизде бир центр опеки попечительства деген бар да. Ошол жерге маалымат бериш керек болчу. Анан центр опеки попечительства өз ишин, өз иш-чарасын алып барыш керек болчу да. Анан андай болгон жок. Ошондуктан аны убагында билдирсе мүмкүн балдар көчөдө калмак эмес. Ооба. Ошондой болуш керек да. Бул жерде мына 17ге чыкпаган балдар деле көп экен да. Мына канча бир 10 жашпы, 9 жаш, анан ошондой балдар деле бар экен да. Анан буларды кандай эшикке чыгарып ийип, же колунда эчтекеси жок, же акчасы жок, же тамагы жок болуп, анан ошентип булар эшикке жашап калышыптыр. Анан ошол жерден эле уже түн кирип кетти. Мен баргандан кийинчи анан сразу эле жанакы соцзащитанын замминистрине чалдым. Чалып, анан алар бат-баттан эле неметип ошо общежитияга эле калтырдык ал балдарды.
общежитияга калтырдык. Анан мэрия ошо боюнча комиссия түзмөк да. Ошол көйгөй боюнча мен комитетке, ошол көйгөйдү дагы комитетке чыгарганмын. Комитеттен талкуулап, анан ошол мэриянын комиссиясына мен кирмекмин, бирок эч маалымат жок. Мага эч ким же чалган жок, же кагаз жиберген жок. Анан эми өзүм барып кайта көрөм да, тагдыры белгисиз, бүгүнкү чейин эле. Бирок бул жерде мына биз мындай разовый эле помощь кылдык да, биз балдарды кайта эле ичине киргизип койдук. Бирок чоң аябай провал, вакуум бар да биздин мыйзамда. Анткени бул балдар, бул 17 жаштан кийин балдарды чыгарып эткен. Жалпы мына детдомдордон эшикке чыгарып, анан мындай ошол балдардын келечегин мындай регулировать эткен, контролдогон мыйзам жок болуп атат. Алар өз алдынча тамактап жей албаса, кесиптери жок болсо, андан кийин урлукка барат, ошентип кылмышка барат. Мындай орусча айтканда неприспособленный балдар да буларчы. Анан мыйзам жок болгондуктан ушундай балдар аябай кыйынчылык көрүшөт. Анан ошол мыйзам боюнча мен ошол мыйзамды биздин созыв бүткөнчө ошол мыйзамды чыгарайын деп атам. Азыр ошо юристтер менен чогулуп иштеп атабыз. Анан азыр эми көрөбүз го, бул мына мэриянын комиссиясынын жыйынтыгы кандай чыгар экенинчи. Ошо сиз даярдап жаткан мыйзамдын ичинде биздин жанакы балдар үйүнөн 18ге чыккандан кийин чыгарылып кароосуз калган балдардын тагдыры жөнүндө дагы бар, механизм, бүт немелердин баары ичине кирет. Анан бул мыйзамды жогорку кеңешке алып биз, мен ойлойм, бир ай, 2 айдан кийин уже кирип калат депчи. Бирок анын ортосунда жанакы общественное слушание деген бар. Бул аябай эле мындай щепетильный көйгөй да. Анан ошо боюнча биз балдар менен дагы көп жолу жолугушуп сүйлөшүбүз. Иш алып барып жатасыздар, Анан ошондой иш-чаралар аябай көп да. Дагы бир ошол футбол талаасында дарбаза жыгылып каза болуп калган 11 жашар баланын тагдыры дагы сиз көтөрүп чыктыңыз эле. Ал баланын тагдыры бүгүн эмне болду? Ал баланын иши эмне болду? Бул баланын аты Айсаев Алан, 11 жаштагы бала болчу. Ошо воротанын астында кайтыш болуп калыптыр бул балачы. Мен эне катары апасы менен жолуктум, ата-энеси менен жолугуп, бул кичүү бала экен. Апасы айтат, ошо мен койнумда жатчу, аябай неме жакшы окуучу, акылдуу бала болчу деп. Акылдуу бала болчу. Өзү дагы мындай сыртынан дагы аябай татынакай бала экен да. Анан бул апасын аябай мен түшүнөм. Келип аябай эле ыйлай берет да, болмасачы. Анан эч кимге каалабайм да ушундайдычы. Анан эне катары мен ушул көйгөйгө аябай эле башым менен кирип, мындай жардам берейин дедим. Ошол коопсуздуктарды ким карайт эми бүгүн ошол балдардын ошондой болгонушунда? Биз кандай иш-чара көрдүк? Биз жанакы мэрияга ошо бүт шаардагы мектептердеги бүт ошондой вороталардын баарын текшергиле деп буйрук бергенбиз да, өкмөт аркылуучу. Бирок мага мына отпискага окшогон эле документ келди да. Мындай текшердик, мындай тигиндей мындай депчи. Бирок башка өлкө, мына Россиядагы ушундай случайлар болуптур. Анан ал жерде полностью 100% наказание болуптур да. Ошо хозяин поля, анан хозяин поля жанакы ГОСТор боюнча бүт изилдөө болуптур. Анан бизде мен ойлойм ГОСТор жок деп ойлойм да. Бир канча жолу кагаз жибердик, жооп жок. Анан бул случайды как раз жанакы Ленинский РОВД ошо жерден каралган, изилдешкен. Анан мен угуп калдым, бул ишти
жабып салат деп жаап коюшту деп ошентип угуп калдым. Анан апасы мына мага аябай эле капаланып келди да, ушундай деп айтып атышат деп. Анан прокуратурага жаздым. Прокуратурага лично генеральный прокурорго жаздым. Өз көзөмөлдөрүңүзгө алыңыз ушу ишти. Анткени тиги жерден уже приостановили. Анан в дальнейшем жаап салат деп, ишти жаап салат деп угуп атам депчи. Анан полностью ошол эле прокурорго жиберген кайрылуунун ичинде полностью бүт ошо предпринимательский деятельность, бүт жанакы футбольный полянын кайсы стандарты менен курулган, кайсы жанакы ГОСТор менен курулган, ошонун баарын изилдеп бериңиз деп ошондой өтүнгүңүз ошондой кат бүгүн жибердим. жооп келдикпи? Келди, жооп келди. Ошол эле РОДДен жана ошол следователь мындай бир наказание алыптыр. Административный наказание алыптыр, ишти туура эмес жүргүзүптүр. Ошонун баары ачыкка чыкты да. Анан азыр иш сотко келди. Обвинение было предъявлено на 2 статья менен. Анан мына сот жүрүп баштады. Андан келди анын калыс чечимин күтүшүбүз керек экен. Андан сырткары дагы мен өзүм лично жанакы азыр кичине убакыт жетишпей атат. Ошо шаардагы бүт жанакы стадион, бүт футбольный полелердин баарын изилдеп чыгам деп ойлойм да. Ошо өкмөт менен чогуу. Что балдардын коопсуздугун караш үчүн. Анткени азыр ойлойм мен ГОСТор жок деп ойлоп атам да. Анткени бир дагы документ жиберилген жок мага. Ошондуктан ГОСТ жок болсо, анда өкмөткө буйрук берилиш керек. Ошо ГОСТтун баарын ошо өкмөт алып чыгыш керек. Абдан өкүнүчтүү, эгерде эл өкүлдөрү ушундай бир суроолор менен кайрылып, алгылыктуу жооп ала албай жатса, анда жөнөкөй элге кандай жооп болору белгисиз экен. Дагы бир жакын арада эле болуп өттү, жанагы 14 жашар кыздын 16 жаштагы кыздын эмдөө учурунда каза болуп калгандыгы тууралуу бул боюнча. Бул аябай эле жаман окуя болду. Анткени мен айтып кеттим, азыр мен өзүм энемин. Ошол кыздын атасы менен сүйлөштүм. Байланышка өзү чыкты. Бул кызга кыздын башы ооруп, анан бир нече укол сайылып кетиптир да. Бул 8-чи поликлиникада болгон окуя. Бул доктор, бул врач мурунтан эле ушундай ооруларды дарылаган менен алектенип жүрүптүр. Анан бул кызга неме деп коет экен, бир нече 3 дарыны бир сайыптыр, анан 2 дарыны дагы бир сайыптыр да. Анан экспертизасы чыкты, атасы менен сүйлөштүм, атасы менен жолугабыз биз. Анан бирок телефондон экспертиза чыкты, шок деп берилди деп айтып атышат да. Анан мен билишимче бул кыздын денесинде бир 7 укол сайылган, 7 түрлүү уколдун составы. Кыздын жанакы бул врач средства массовой информации мындай маалымат берип атат да, инсульт болду, тигиндей мындай деп, бирок жок. Кыз была здорова деп жазылып атат да, полностью была здорова. Кичине эле бир нече миллиметрдик кистасы бар экен да башында, бирок ал эч зыян бербеген киста экен. Ошондуктан мына ден соолукту эле мындай жакшынакай эле кыз өлүп калды да. Эми ошол врачтардын айыбы же ошо ата энесинин жакшы изилдебей туруп көрүнгөн уколду сайдыртып берген ата энеде күнү кимисинде? Ата энеде эмес да, биз ооруганда докторго кайрылабыз да. Докторго кайрылып, анан мына мен айткан нерселерден сырткары бул доктор еще 10 000 сом алды деп айтып атат да атасычы. Анан ошо дары-дармек дагы ошол эле аптекадан сатып алыптыр да атасычы. Бул жана дары-дармек департаментине дагы аябай чоң суроолор бар. Анан азыр Саламаттык сактоо министрлигинде ошо комиссия жүрүп атат. Комиссия аякта элек. Ошол комиссиянын чечимин күтүп атам мен. Анан
эми бул кыздын атасы менен жолугушкандан кийин ошо кээ бир материалдарды алып, анан мен биздин жанакы жумушчу тобубуз бар, саламаттык сактоо системасын изилдөө боюнча ошол биздин жумушчу тобубуз менен чогуу барып, анан чогуу ушул маселени кайта изилдейбиз. Кайра изилдеп, ошол ата энесине колдон келген жардамды көрсөтөсүздөр. Анан кийин дагы бир региондордогу негизги көйгөйлөрдүн бири Жети Үз районунун тургундары. Ошол жерде 5 айыл сизге кайрылган учур болду эле. Алардын атайын ошол бөлүнгөн жер, аларга бөлүнгөн жайытка берилген жерди Кумтөр компаниясы ошолор казып, керектен чыгарып коюшкан, бирок бүгүнкү күнгө чейин алардын орду толукталбай келет деген нерселер. Бул боюнча эмне болуп чечилди? Ооба, бир канча ай болуп калды. Бул 5 айыл, Жети Үз районунун 5 айыл өкмөтү кайрылды мага. Өзлөр келип, бир эки топ киши келди го мага. Анан кайрылышып, бул жердин көйгөйү мындай. Ушул 5 айыл өкмөтүнүн жайыт жерлери казылып кетти, Кумтор казып салды, кайта кайтаруу болбойт. Анан бизде закон о недрах деген бар. Бул мыйзам боюнча ошол эле айыл өкмөттөргө бир нече каражат которуп бериши керек да, Кумторчу. Өнүктүрүү фонддары. Өнүктүрүү жок. Вообще ошо республикада бир нече кендер бар да. Анан ошол жерлерди, ошол кен иштеп ошол компаниялар иштеп аткан жерлер казылып кетсе, ошол биздин ошо мыйзам боюнча айыл өкмөттөрүнө акча которуп берилет да. Бирок Ысык Көл, Жети Үз районунда, мына жалпы Ысык Көл областында мындай болуп атат. Биздин өкмөтүбүз жанакы өнүктүрүү фондун түзүп алды да. Ошо өнүктүрүү фонд аркылуу которулат да каражатчы. Бирок мына каражаттын баары ошо өнүктүрүү фондунун ичинде эле бирдеме болуп атат да. Бир аябай кызыктуу иштер болуп атат. Анткени мен өзүм барып, өзүм ошо айыл өкмөттөрүнө чыгып, ошол айылдарды көрүп келдим. Менимче каражат жакшы берилбей атат. Бул өнүктүрүү фондуна түшкөн каражат бүгүнкү күндө ошол кыйналган, ошо жабыркаган элге жетпей эле деген маселе турат. Мына ошол эле өнүктүрүү фондуна барганмын. Бир нече ай мурун барып сүйлөшүп келдим да. Мына мурунку жетекчиси мынтип айтты: бизден кеткен жок, бизден мурун 2 байкоочу кеңешибиз бар, андан мурун акимият бар деп. Анан менин мындай оюм пайда болду да, ошол бул аябай эле бир схема болуп атат депчи. Эми ошондуктан мына акимиятка барып, акимиятты дагы текшериш керек деп ойлойм да. Анан азыр мен жасап аткан ишим ушул көйгөй боюнча бул жанакы өнүктүрүү фондунун каражатын кайта кароо боюнча, кайта бөлүштүрүү боюнча механизмдерди кайта карап атам да. Жаңы механизмдер болуш керек. Анткени мына жыл сайын 1,5 миллиардтай сом берилип атат. 8 жыл, уже 9-njу жылы кетти да. Анан бул аябай эле чоң акча да. Бул акчага, бул каражатка өзүнчө эле Лас-Вегас бир эле Жети Үз районунун эмес, Ысык Көл областын гүлдөтүп жибергенге мүмкүнчүлүк болгон. Ал акчанын кайда кетип жатат анда бүгүнкү күндө? Ошол белгисиз болуп атат. Мына азыр счетный палатадан талап кылдым. Ошо счетный палатанын отчетун окуп көрөм. Мына 16-жылкы счетный палатанын отчетун окугандан кийин аябай эле шок болдум да. Мындай кереги жок нерселерге кетет экен да ал акчачы. Анан ошондуктан мына жаңы механизмдерди чыгаруу боюнча азыр
иш чара көрүп ошону иштеп жатасыңар, бир кезде ошол сиз бүгүн ошол тармактын көзөмөлдөө жагында экенсиз. Мына саламаттыкты сактоо тармагында көп көйгөйлөрдү сиз көтөрүп чыгып айттыңыз эле. Ошол учурда Талант Батыралиев кызматтан кетсе эле баардык ордуна туруп, баардыгы жакшы болуп калчудай сезилди. Ага карабастан бүгүнкү күндө саламаттык сактоо тармагында көп өзгөрүүлөр байкалбай эле. Сиздин пикириңиз кандай? Мен жана өйдө айтып кеткен тиги жумушчу тобубуз бар. Ошо жумушчу тобубуз менен 2 жылда иштедик го. Бирок коррупционный схемаларды, бир нече коррупционный схема чыгардык. Ал коррупционный схемаларды биз өзүбүз эле бүт иликтөөнү жүргүзүп, анан мындай чечим, решенияны комитеттен карап, комитеттин решениясы менен биз өкмөткө жибергенбиз. Өкмөттөн азырынча жооп жок. Бул биз алып чыккан жанакы коррупционный схемалар боюнча эмне кандай иш чара көрүлдү экен, ошону билгибиз келип жатат, бирок азырынча жооп жок. Анан укук коргоо органдарына дагы берилген материалдар, ал боюнча дагы азыр эч мындай жооп жок болуп атат. Анан бирок бул иштердин баары биздин контролубузда. Азыр дагы кичине күтөбүз. Анан кайта эле мына Жыйынтыктын негизинде бир чечим чыгарасыздар, чыгарабыз. Андан сырткары дагы азыр саламаттык сактоо боюнча башка иштерди дагы иш чара көрүп жатабыз. Анан алар боюнча дагы биз бир жыйынтыктарга келебиз деп ойлойм. Айдайым мына жогоруда сиз айтып өттүңүз, бизде абдан көйгөй көп экен. Биз эң баштаганда сиздин ушул кичинекей өмүр баяныңыз, кантип мектепти бүттүңүз, кантип ушул эл өкүлү болууга далалат кылдыңыз деген нерсеге келдик эле. Бүгүн эл өкүлү болуп отуруп, ушунча биздин ар бир бала бакчадан баштап, андан сырткары мектеп, андан барып университет, андан кийин бүгүн биздин ар бир айыл өкмөттөрдө коррупциялык схеманын чегине жетип, баарына батып бүткөнүбүз. Мына сиз бул социалдык тармакты изилдеп жатып билип атасыз. Ушул пикириңиз кандай? Биз кантип чыгабыз бул маселеден? Биз мисалы үчүн биз ишенебиз, эл өкүлдөрү, депутаттар жазып койсо эле, айтып койсо эле ушул маселелер чечилип, текшерилет деп. Бирок сиз экөөбүз маектешип отуруп мен байкадым, ошо сиздер кайрылган күндө деле ошого бир алгылыктуу жооп ала албайт экенсиздер. Ошону убагында жасашпайт экен. Андай эмес. Анткени мына дары-дармек департаменти боюнча аябай эле көп нерсе чыккан, мындай жакшы эмес нерселерчи. Анан ошонун баары мына бир 70-80% уже бул жерден ордуна коюлду. Ордуна коюлду, бирок мындай аябай эле принципиалдуу моменттер калып жатат. Мен ойлойм, мына жакын арада ал ошол көйгөйлөр деле чечилет деп ойлойм. Анан мына кичинеден чечилип атат. Дагы бир айтып кетерим, мына жана айтып кетпедибизби, тиги Жети Көз районундагы тиги айылдарда мындай каражат жакшы берилбейт, анан көйгөйлөрү көп депчи. Ошол айылдарды дагы мен өз көзөмөлдөмө алдым. Мына Липинка айылына таза суу чыгарганга жардам берип атабыз. Азыр мына жакын арада уже таза сууну чыгарып беребиз деп ойлойм. Мына уже чыгарылып атат да. Анан дагы бир нече айылдардын көйгөйү боюнча азыр иш чара жүрүлүп атат. Мына жакын арада уже жыйынтыктары чыгып баштайт. Анан дагы мына кошуп кетерим, мына мурдагы күнү мына бизде жилищное строительство деген бар го. Анан ошо үйлөрдү строительный компаниялар курушат экен, бирок мына дольщиктери бар экен да. Ошо дольщиктер бул алдын ала акчасын берип коюп, анан үйдүн бүтүшүн күткөндөр. Анан ошо дольщиктер менен мындай дольщиктер уже бир нече миң киши болуп кетиптир да. Булар уже коркутуп атышат, биз мындай митингге чыгабыз, нааразы болуп атабыз, нааразычылыгыбыз көп. Ушундай сөздөрдү айтса деле мындай эч жыйынтык болбой атат да. Анан мына депутаттар чыксын деп мен жолуктум. Жолугуп сүйлөштүм да. Действительно булар аябай эле мындай
начар ситуацияда калып атышат да. Жардам берер эч кимиси жок же мыйзам жок. Ошо регуляторный мыйзам болуш керек да, взаимоотношения именно ошо дольщиктер менен мына курулуш компанияларынын ортосундачы. Анан ошо мыйзам боюнча мен юристтерим менен мына кечөөтөн бери уже ис чара көрүп баштадык. Ошол мыйзамды дагы мына жакын арада биз общественный слушание өткөрөбүз. Бүт жанагы госэкотехинспекция, госархстрой бүт баарын чакырып алып, анан ошол эле дольщиктерди чакырып алып, чогуу общественный слушание өткөзүп, анан ошо мыйзамды чыгарабыз. Мыйзам жок экен бизде. Мындан келди ошол жанагы алдын ала акчасын берип, андан кийин курулуш бүткөндөн үй аласыңар деген биздин жарандарга дагы бир атайын өзүнчө мыйзам иштеп чыгып, анан ошонун негизинде жардам бериш керек экен. Мыйзамдын жоктугунан пайдаланып, кээ бир учурда ошолор 10 жылдап, 15 жылдап акчасын берип коюп, бирок үй ала албай жүргөн жарандарыбыз абдан көп экен. Маегиңизге чоң рахмат. Айдайым, бул биздин социалдык тармак абдан эле бүгүнкү күндө абалы бир топ оор экени бир эле бүгүн сиз айтып отурган маектен эмес, ага чейинки социалдык тармакта болгон негиздердин жыйынтыгы менен да келип отурат. Менимче биз башкы коррупцияны, башкы тартипсиздикти, эң башкы нерсени ушул социалдык тараптан жана саламаттыкты сактоо тараптан башташыбыз керек. Анткени бүгүн бизде ден соолугу таза инсандарыбыз болсо, мамлекетибиз дагы өсүп өнөт деген ойдобуз. Ооба, мен да кичине кошуп кетейин. Мына биздин сиз коррупция жөнүндө айтып кетпедиңизби? Мына биздин президентибизге чоң рахмат. Анткени мына действительно мына политический воля деп коет го. Ошол коррупция менен коррупцияга каршылык үчүн каршылыктуу мына көргөзүш үчүн мына политический воля керек болчу да бизгечи. Мына ошо политический воля азыр бар. Мына ошондуктан коррупция кичине деп жоюп баштады деп айта алам. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты Аида Исмаилова келип маек коюп берди. Берүүнү мен Үмүт Мукамбетов алып бардым. Кайрадан кезишкенче саламатта болуңуздар.